Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт YouTube каналыбыз кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды уландуу көрсөтөт. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 10-11 декабрь күнү пландалып жаткан Америка Кошмо Штаттарынын Коралвилл штатындагы Айова шаарында өтө турган бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин алдындагы Дүйнө кубогунда катыша турган кыргызстандык балбандар жөнүндө айтып өтөбүз. Анда өлкөбүздөн кимдер кайсы салмак чембирдигинде, кайсы курама команданын атынан атсалышат. Алдыда кененирээк айтабыз, ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттерин канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Эртең 10 декабрь күнү Бишкек убактысы боюнча кечки 10:00 Америка Кошмо Штаттарынын Коралвилл штатына караштуу Айова шаарында эркин күрөш боюнча айымдар жана мырзалар арасында Дүйнө кубогу башталат. Бул жолу Кыргызстан курама командасы катышпаса дагы, алгачкылардан болуп өлкөбүздүн намысын коргой турган спортчулар бул биринчиликке аттанууда. Студия айтканда эркин күрөш боюнча Дүйнө кубогуна Кыргызстан курама командасы катышпаса дагы, биздин 3 балбаныбыз аталган ири турнирге катышат. Тактап айтканда, айымдар күрөшү боюнча Дүйнө кубогунда 62 кг салмак чембирдигинде Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк курама команданын катарында чыгып күрөш өткөрөт. Айымдар күрөшү боюнча дүйнөлүк курама командадан сырткары Япония, Монголия, АКШ жана Кытай, ошондой эле Украина курама командалары атсалышат. Айсулуу Тыныбекова биринчи күрөшүн экинчи турда Кытай курама командасынын өкүлү Циньян Юан Сун менен беттеш өткөрөт. Ошондой эле мекендешибиз 3-чү турда Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Олимпиада жана дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону Кайла Мираклга каршы килем ортосуна көтөрүлөөрү күтүлөт. Ал эми мырзалар арасында эркин күрөш боюнча 70 кг салмак чембирдигинде Эрназар Ахматалиев жана 79 кг салмак бөлүгүндө Арсалан Будажапов дүйнөлүк курама команданын катарында бул турнирде күчүн сынайт. Бул жакта да дүйнөлүк курама команда өзүнүн биринчи күрөшүн экинчи турда өткөрөт. Анда алгач Япония, андан кийин 3-чү турда Иран курама командасына каршы кескелет. Азырынча эркин күрөш боюнча Иран курама командасы 70 жана 79 кг салмак чембирдигинде кимдерди аталган турнирге алып барганы белгисиз. Ошол эле мезгилде Япониянын курамы дагы жарыялана элек. Демек Эрназар Ахматалиев менен Арсалан Будажаповдун атаандаштарын азырынча айтуу кыйын. 10 декабрь күнү жалпы тайпалык баскычтагы беттештер аяктап, 11 декабрь күнү алгач А жана Б тайпаларында экинчи орунду ээлеген командалар коло медаль үчүн күч сынашса, андан кийин өз тайпаларын жеңип чыккан эки курама команда алтын медаль үчүн атсалышат. Көпчүлүк күрөш серепчилеринин айтымында бул жолу дүйнөлүк курама команда айымдар күрөшү боюнча да, эркин күрөш боюнча дагы эң мыкты балбандардан түзүлгөн. Андыктан мекендештерибиз бул ири турнирден ийгиликтүү кайтып жалпы кыргыз элин кубантат деген ишенимибиз бар. Достор, буйруса бул күрөштөрдү толугу менен Нурсултан Турузбеков ТВ жана Ала Тоо спорт каналдарынан көрө аласыздар. Андыктан каналга жазылып, видеого лайк баса кетиңиздер. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.